Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет насыяларды берүүдө коммерциялык субъектилердин кызыкчылыктарын коргоп, туруктуу коррупциялык схеманы түзгөн деген шек менен 8 февралда Айыл банктын мурдакы 3 жооптуу кызматкери кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалганын билдирди. Аларга кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айып коюлду. Мекеменин маалыматы боюнча 2017 жылы Айыл банк ачык акционердик коому тарабынан Россиф жеке ишканасына $3,5 миллион насыя мыйзамсыз берилген. Россиф банкына күрөөгө койгон 348,5 миллион сомдук мүлк мамлекеттик соттук эксперттик кызматтын баасы боюнча болгону 271,8 миллион сомго гана бааланган. Ортодогу айырма 76,6 миллион сомду түзгөн. Бул кылмышка тиешеси бар башка да адамдарды аныктоо иштери уланып жатат, деди атайын кызмат. Ал эми Айыл банк кармалган кызматкерлер учурда банкта иштебей турганын билдирди. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы Исфана шаарындагы адам өлүмүнө шектелип, 53 жаштагы Тажикстандын жараны кармалганын билдирди. Милициянын маалыматында шектүү Өзбекстанда оор кылмыш үчүн соттолгон жана Кыргызстандын чек арасынан мыйзамсыз өткөн. Учурда милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал Самаркандек айылында кармалган. Буга чейин Исфана шаарында чайкана иштетип жүргөн 58 жаштагы киши дайынсыз болуп жатканы тууралуу милицияга арыз түшкөн. Милиция издөө иштерин жүргүзүп, чайкананын көмүр сактоочу жайынан 58 жаштагы жарандын сөөгүн тапкан. Бул факты кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси менен катталып, кылмыш иши козголгон. Азырынча Тажикстанда күч органдары кармалган жаран жөнүндө маалымат бере элек. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Бишкек шаарындагы узундугу 34 километрди түзгөн түндүк айланма жолун куруу долбоорун сунуштады. Ал долбоордо транспорт түйүндөрү, тротуар, жөө жүргүнчүлөр үчүн бир катар өтмөктөр каралган. Жолдун долбоору министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышкан кеңешмеде талкууланды. Жыйынга шаар жетекчилиги жана бардык тийиштүү органдар катышты. Жапаров долбоорду мамлекеттик жеке өнөктөштүк вариантын иштеп чыгып, техника-экономикалык негиздемени даярдоону тапшырды. Бишкекте түндүк айланма жолу тууралуу кеңири маалымат берилген жок. Кыргызстандын транспорт жана коммуникация министрлиги Сокулук районундагы жолдун курулушу боюнча түшүндүрмө берди. Буга чейин Новопавловка айылында айланма жол Мүрзөнүн дал үстүнө салынышы мүмкүн экени боюнча маалымат тараган. Сокулук районунун жетекчисинин атына жолдогон кат жарыяланган. Бишкек Ош жолунун башкы дирекциясы Сокулук райондук администрациясынын атына чындап эле кат жолдонгонун ырастады. Анда төмөнкү жагдайлар боюнча маалымат берүү өтүнүчү жазылганын белгиленди. Алар курулуш аймагына туура келип жаткан 4 жеке курулуш жана Мүрзөнү жолдун түштүк жагы менен айланып өткөн Карсаков көчөсү боюнча. Долбоорду өзгөртүү маселеси да каралууда. Тагыраагы жолду Мүрзөнү айланбастан куруп, ал жердеги сөөктөрдү башка жакка көчүрүп, көмүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүү. 2022 жылы Профсоюзная Кустанай көчөлөрүнүн түндүк айланма жолго чейинки бөлүгүндөгү курулуш иштерин улантуу пландалууда. Буга байланыштуу жол куруу үчүн жогоруда айтылган варианттар каралган дешти башкы дирекциядан. Жогорку кеңештеги Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Надира Нарматова Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк агент деген макам берүүнү сунуштады. Депутат 10 февралдагы парламент жыйынында 5-чакырылышта аталган маселе боюнча мыйзам долбоорун сунуштаганын белгилеп, аны кайра карап чыгуу керектигин айтты. 5-чакырылышта комитеттеги 2-окууда каралган мыйзамды кайра көтөрүп чыгуу, протоколдук тапшырма берсеңиз. Ошол депутаттардын ичинен кайра мен депутат болуп келдим. Каалоочулар болсо кошулгула, деди Нарматова. 2021 жылы июль айында президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо тууралуу мыйзам долбооруна кол койгон. Анда мамлекеттик эмес уюмдарды жыл сайын Юстиция министрлигине каржы булагы, мүлкө, чыгымы, кызматкерлеринин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу отчет берүүгө милдеттендирген жоо каралган. Документ жарандык коомдун сынына кабылган. 9 февралда Акыйкатчы институту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайында кармалып турган Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураимовдон кабар алды. Бул тууралуу омбудсмендин басма сөз кызматы билдирди. Ураимов УКМКнын кызматкерлери тарабынан ага карата физикалык жана психологиялык басым болбогонун айткан. Камакта кармоо шартында эч кандай мыйзам бузуулар аныкталган эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ураимовду 8 февралда кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык беренеси менен айыптап кармаган. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, ал ушул беренеде каралган кылмыштын белгилери бар материалдарды социалдык тармактарда таратканы аныкталган.
Мамлекет башчы Садыр Жапаров бүгүн 10 февралда ишмердүүлүгүндө өзгөчөлөнгөн кыргызстандыктарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдирди. Жапаров сыйлык ээлерин куттуктап жатып, коронавирус менен күрөшүп, элди жаман илдеттен сактап калган дарыгерлердин, балдарга таалим тарбия берген мугалимдердин эмгегин белгилеген. Мейли аскер кызматчысы болобу, же айыл чарбасы менен энергетика тармагынын адамы болобу, мейли шаарыбыздын тазалыгын көзөмөлдөгөн ишкананын мээнеткеш жумушчусу болобу, же жалпыга маалымдоо каражаттын өкүлү болобу, адал эмгектенген ар бир адам коомду жакшыртууга салымын кошуп жатат. Бул жерде отурган ар бир сыйлык ээси тууралуу айта берсек узун сабак кеп. Барыңыздар ушундай алкууга татыктуусуздар, деген Жапаров. Өлкө башчысы ишинде өзгөчөлөнгөн кесип ээлерин алган сыйлыгы менен куттуктап, Кыргызстан алар менен сыймыктана турганын кошумчалаган. Өлкөдө буга чейин унаалардын алдыңкы терезесин караңгылатууга атайын тыюу салынып, ал үчүн айыппулдар салынып келген. Эми экономика министрлиги унаалардын алдыңкы эшигиндеги терезесин караңгылатууну мыйзамдаштырууну көздөп жатат. Ал үчүн атайын 30 000 сомдон 50 000 сомго чейин акы төлөп караңгылатса болоору пландалууда. Сунушталып жаткан мыйзамга ылайык эми алдыңкы айнектери караңгылатылган автоунаалар ээн эркин жүрө алат. Ал үчүн ири суммада акы төлөп 1 жылдык уруксаат кагазын алышы керек. Деген менен аталган мыйзам коомчулуктун терс сынын жаратты. Анткени мындай шартта коопсуздук эрежеси эске алынбай, жол кырсыктарынын көбөйүшүнө алып келет дешет. Калааны бизнес кылыш керек обязательно ошол нерсени. Ал бизнес кылып болуптур, акчасын төлөп алып койду. А көчөдө безопасность, пассажирлерчи, пешеходдорчу. Аларды көрбөй калат жакшы. Онда акчасы барлар барлар караңгылатып жүрө беришпейби. Ошо койбош керек аны. 100 000 болсо деле койдурбаш керек. Я болушу мүмкүн, машина адамдын ичинде барбы, жокпу көрүш керек. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору комитетте 1-окууда каралып, министрлер кабинети сунушту колдоого алган. Анда караңгылатууга жеңил автоунааларга гана уруксат берилери айтылган. Экономика министри коомду көзөмөлдү күчөтүү үчүн терезеси караңгылатылган унаалар Карчек порталына киргизилерин белгиледи. Мыйзам долбоорунун максаты өлкө казынасын көтөрүүгө багытталган. Негизинен азыркы күндө чектөө тургандан кийин кээ бир биздин жарандарыбыз мыйзамсыз түрдө ошол тонировкаларды чаптап атышат. Токтоткондон кийин автоматически статистикага таасир этет мыйзам бузуулар. Эгерде ошону легалдаштырып эметсек, биздин жарандарга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Эметкенден кийин сөзсүз түрдө бул негизинде статистикада азайып, мыйзам бузуулар да азаят. Буга чейин Кыргызстанда унааларынын алдыңкы айнектерин караңгылатууга жогорку бийлик адамдарына жана атайын кызматтын өкүлдөрүнө гана уруксаат берилип, калгандарына толук тыюу салынган. Андагы мыйзамга ылайык айнектерин караңгылатып алган айдоочулар 5500 сом айып пулга жыгылат. Бул жагдайда 2021 жылы Ош облусунун аймагында 179 автоунаага айып пул салынган. Ошол айдоочу мисалы автоунаасынын алдыңкы айнегин караңгылатып келе жатса, биздин жол коопсуздук кызматкерлери токтотуп, ага карата ошол бузуулар жөнүндө кодекстин 194-беренесинин 3-бөлүкчөсү менен протокол түзүп, ошол эле убакытта айдоочунун алдыңкы айнегин караңгылаткан айнегин сыйрышка укугу бар ордунда. Ал эми эксперттер сунушталып жаткан мыйзам реалдуу экенин, аны менен бюджетти көтөрүүгө болоорун белгилешет. Бирок ошол эле учурда унаа терезелерин караңгылатуу кылмыштуулуктун көбөйүшүнө алып келүү коркунучу бар дешет. Кыргызстанда эң көп автомашина да. Ошол себептен бюджетке акчалардын эң көбү түшөт. Ал эми экинчи жаман жагы, айрыкча биздин ушу Средний Азияда, Орто Азияда, Өзбекстанда, Тажикстан жана Кыргыз мамлекетинде, Казакстанда да көп да караңгылатып алып жүрүшөт. Булар эмне караңгылатат? Өзүн эч кимге көрсөтпөш үчүн ким ал машинада баратат, кандай кылмыш болуп атат, билдирбеш үчүн жасалган нерселер буларчы. Караңгылатуу үчүн төлөмдүн өлчөмү жана төлөө тартиби мыйзам күчүнө киргенден кийин министрлер кабинети тарабынан аныкталат. Учурда Кыргызстанда унаанын арткы айнегин гана караңгылатууга жол берилген. Ал эми өлкө ичинде 1,5 миллионго жакын унаа бар. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош шаары.